Өлкөбүздөгү акыркы билим багытындагы жаңылыктар менен тааныштырып, студияда мен Мерим Айтмаматова. Саламатсыздарбы? Алгач бүгүнкү чыгарылыштын кыскача мазмуну менен таанышып алыңыздар. Кыргыз Республикасынын мыйзамдарында колдонулган терминдерди которуу маселеси Ошто талкууланды. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата мектептер арасында 1 айлык жарыяланды. Ага ылайык түрдүү иш-чаралар уюштурулууда. Казакстанда өткөн эл аралык гастрономия фестивалынан кыргызстандык окутуучулар 1-чи, 2-чи, 3-чү орундарды алып кайтышты. Кыргыз тилиндеги терминологиялардын азыркы абалы, аны которуу, колдонуу, кабыл алынган сөздөрдүн маселеси талкууланды. Иш-чара Кыргыз Республикасынын президентине караштуу Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча улуттук комиссиясы тарабынан уюштурулуп, учурда колдонулуп жаткан терминдерди кыргыз тилине которуу жана андагы жаралып жаткан көйгөйлөр талкууланды. Конференциядагы талкууланган актуалдуу маселелер тууралуу кийинки тасмада сөз болот. 5 университет Кыргызстанда өзгөчө макам алганбыз. Ош мамлекеттик университетинде кыргыз тилиндеги терминологиялардын азыркы абалы, аны которуу, колдонуу, кабыл алынган сөздөр талкууланды. Илимий практикалык ой-пикирлер айтылган иш-чарада медициналык, юридикалык, дипломатиялык терминдер, европалык тилдерден келген кабыл алуулар жана алардын кыргыз тилиндеги котормолору өңдүү актуалдуу маселелер козголду. Ошондой эле өлкөдөгү билим берүү, медицина, экономика, юридика, курулуш тармактарында баш мыйзам жана башка ченемдик укуктук актылардагы терминдер тууралуу доклад окулду. Албетте, мамлекеттик тил боюнча конституциялык мыйзам кабыл алынган, бул аябай чоң жетишкендик болду. Аракетибизди кылып докладдарды даярдап келдик. Бизде негизи ошол бирдиктүү терезелер аркылуу элдер менен иштөөдө эң негизи ошол кыргыз тилинде, мамлекеттик тилде иш кагаздарын жүргүзүү, элдерге ошол эле кезде түшүнүктүү жана жакшы мындай кызмат көрсөтүү негизги максатыбыз болуп эсептелет. Ошондуктан бул комиссиянын пайдасы бизге дагы тиет деген терең ишеничибиз бар. Жана ошо комиссия менен мамлекеттик кызматтар бир элге ылайыктуу жакшы бир сервистерди дагы ойлоп табат деген ишеничтебиз. Албетте, мамлекеттик иш-чараны мамлекеттик тил комиссиясынын алдындагы Кыргыз энциклопедия жана терминология борбору уюштурду. Ошол иш берүүчү болобу? Кыргыз Республикасынын бардык мыйзамдарында колдонулган терминдердин баарын иреттеп, тизмектеп, анан ошону терминология комиссиясына өткөрүп, ошол жерде бир талаш жараткан, мисалы 1-2-3 тармакта бир эле түшүнүк ар кандай термин менен колдонуп келген, анан ошону бирдейлештирүү боюнча азыр ошондой терминологиялык комиссия тарабынан абдан кызуу иштер жүрүп атат. Анан бир гана борбордо гана жүрбөстөн атайын ошо Ош жергесинде да биздин биякта дагы терминология комиссиянын түзүмдүк бөлүмдөрү бар. Ош мамлекеттик университетинде да терминология боюнча комиссия түзүлгөн. Анын курамында 19 окумуштуу бар. Учурда алар түрдүү тармактардагы терминдерди өз ара ортого салып, маселенин чечүү жолун талкуулашат. Макулдашып, ал кийинки иштерин Биздин Ошмуда ошол комиссиянын алдында ошолордун сунушу менен Ошмунун базасында дагы терминология комиссия түзүлгөн. Анын курамында 19 окумуштуу катталган. Ар бир окумуштуу ар түрдүү тармактардан өздөрүнүн көйгөйлүү маселелерин алып келип, терминдерди ортого салып, аны талкуулап, анан тиешелүү протоколдор менен биз Бишкекке жиберебиз. Бишкектеги терминологиялык комиссия аны ийгиликтеп чыгып, анан өндүрүшкө сунуш кылат да. Жыйындын соңунда конференциянын резолюциясы кабыл алынды. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата жана Кыргыз Республикасынын көз карандысыздыгынын 33 жылдыгына карата мекеним менин медерим ыйыксың аны сеземин аттуу 1 айлык жарыяланып, Ош шаарынын мектептеринде белгиленген нөөмөт боюнча иш-чаралар өткөрүлүүдө. Номер 4-чү Киров атындагы мектеп гимназиясында атайын пландалган программа тартууланып, мамлекетти түптөө салымын кошкон инсандар тууралуу баяндама жасалды. Теманы кабарчыбыз улантат. Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгына карата жарыяланган 1 айлыктын негизинде Ош шаарындагы мектептер ар түрдүү теманын алкагында иш-чара өткөрүшүүдө. Номер 4-чү Сергей Киров атындагы мектеп гимназиясы тандаган тема Кара-Кыргыз автономиялуу облусунун 100 жылдыгы, бүгүнкү күндөгү актуалдуулугу. Ага ылайык мектеп жамааты бир жума бою даярданып, сахналык көрүнүштөрдү, музыкалык чыгармаларды, манас айтуу жана монологдорду келген конокторго, иш-чаранын катышуучуларына тартуулашты. Мен 8 классмын. Мен Уркуя Салиева энебиздин ролун аткардым.
киносунан карап аябай көп убакыт кетти даярданганы. Ошол чеги мына бийлегендери ушул выступлениялар мага абдан жакты. Ишеналы Арабаев, Абдыкерим Сыдыков, Иманалы Айдарбеков, Турдалы Токбаев, Касымбай Телтаев жана Жусуп Абдрахманов сыяктуу кыргыздын каймактары жана башка чыгаан инсандар биргелешип, улуттук автономияны түптөшүп, учурдагы өнүгүү жолунда бара жаткан мамлекетибиздин жаралуусуна өөлгө болушканын иш-чарага катышкан мектеп окуучулары түшүнө алды. Мектеп директорунун айтымында аталарыбыздын мамлекеттүүлүк үчүн кылган эмгеги басып өткөн жолу окуучуларга мындай саамалыктарда гана айтылып тим болбостон 1-класстан 11 класска чейин ачык сааттар, тарбиялык сааттарда кенен баяндалат. Бул иш-чараны өткөрүү бул биз үчүн көп деле убакыт албады. Анткени күнүгө ар бир класста класстык сааттар өтүлөт, иш-чаралар өтүлөт. Ошол иш-чаралардын негизинде эле ар бир өтүлгөн класстык сааттардан ошо жакшы делген номерлерди алып, жалпы мектептин атынан иш-чара өткөрүп жатабыз. Иш-чарага жалпы 13 мектеп тартылган. Аталган саамалык Ош шаардык билим берүү башкармалыгынын колдоосу менен жана Ош шаарынын мэриясынын жаштар иштери боюнча комитети тарабынан уюштурулуп жатат. Негизгиси максатыбыз кечеги улуу муунубуз, ата бабаларыбыздын калтырган бүгүнкү мамлекетти биз эртеңки келечек муунга жакшы максатта, жакшы ниетте келечектүү өлкөбүздү калтырып кетүү максатында ошондой эле тарыхыбызды унутпоо, кечеги тарыхыбызды унуттурбай, эртеңки келечекке болгон аракетибизди жасоо максатында ушундай иш-аракеттерди айрык өткөрүп атабыз. Белгилей кетсек, 1 айлыктын соңунда мыкты деп тандалып алынган композициялык көрүнүштөр тарых жана ата-бабаларды эскерүү күнүнө арналган салтанаттын программасына киргизилет. Ошондой эле жигердүү катышкан билим берүү мекемелери сыйлыктарга ээ болот. Гулена Сагынбек кызы, Элиор Байназаров, билим жаңылыктары. Бишкектеги Давка мектеп комплексинин уюшулганына быйыл 20 жылдын жүзү болду. Бул аралыкта аталган мектеп комплекси миңдеген окуучуга билим берип, уядан учурду. Октябрдын 1-декадасында ачылган мектеп 20 жылдык мааракесин чоң салтанат менен белгиледи. Ага билим берүүгө салым кошуп, колдоо көрсөткөн демөөрчүлөр, мектептин мурдагы бүтүрүүчүлөрү жана башка кадырлуу коноктор катышты. Теманы жеринен кесиптешим Калия Карыбекова улантат. 20 жылдык мааракеге арналып уюштурулган салтанатта окуучулар менен педагогдор чакан концерт берип, акындар менен ата-энелер мугалимдерди алкап, демөөрчүлөр алардын жооптуу эмгегине ыраазычылыктарын айтып, айтор педагогдордун маанайы ачылды. 20 жылдык мааракеге карата коюлган окуучулардын кол эмгегинен жаралган көргөзмөдөн да кыя өтө албадык. Бул көргөзмөнүн атын краски жизни деп койдук, өмүр боектору деп. Эркек балдар биз Булгарыдан ар кандай ушундай сувенирлерди жасашат. Кийизден, фетирден жумшак оюнчуктарды жасайбыз, атайын чөнтөк телефондор үчүн каптарды жасайбыз жана сайманын түрү, бул килем сайма деп аталат. Муну атайын инструмент менен сайышат. Жүн живописи деп аташат. Азыр балдардын жакшы көргөн мультфильм каармандары. Азыркы балдар бат үйрөнгөнгө шыктык. Көз жоосун алган көргөзмөнү жараткан балдар билим алган Давка мектеби 2003 жылы Кувейт мамлекетинин демөөрчүлөрү менен Зеленый колос фонду тарабынан негизделген. Бул аралыктын ичинде мектеп 7,5 миңден ашык бүтүрүүчүгө билим берип, турмуш жолуна узаткан. Ошонун арасында 3,5 миң жетим балдар бул мектепте акысыз билим алып, тарбия алып, толук кандуу камсыз болуп, кийим-кечек баардык керектүү нерсе менен камсыз болуп окуганга мүмкүнчүлүк ала алышты. Жетекчинин айтымында аталган мектептин ишмердүүлүгү, билим берүү деңгээли, балдардын тарбиясы мындагы жамааттын аткарган эмгегинин натыйжасы. Башка мектептерден өзгөчөлүгү мында билим берүү менен бирге балдарга тарбия берүүгө өзгөчө маани берилет. Тагыраагы аталган мектептин саясатына ылайык ыйман инсап кодексине басым жасап, балдардын ыймандуулугуна өтө чоң көңүл бурулат. Ошонун эсебинен биздин балдар, мектеп окуучулар, бүтүрүүчүлөр мектепти аяктагандан кийин ийгиликтүү окууларын улантып, азыркы мезгилдеги коомдогу алдыңкы адамдардан болуп жүрүшөт, ийгиликтүү эмгектенип жатышат. Кувейттеги Рахма фондуна, Кыргызстандагы Smart Generation фондунда жана ошону менен бирге
жалпы Кувейт мамлекетинин жарандарына, демөөрчүлөргө чоң ыраазычылык билдирип кетет. Чынында эле мектеп комплексинин 20 жылдык мааракесине келген бүтүрүүчүлөрдүн бири Жанара Мирбекова айымдын айткандары жогоруда жетекчинин айткандарын тастыктагандай болду. Ал окууну бүтүп 7 жылдан соң медакадемияга окууга тапшырылган. Мындагы окуучуларда мектеби жөнүндө өзгөчө сыймыктануу менен кеп салышты. Бул мектепте алган билим биз үчүн аябай мындай чоң бир колдоо болуп эсептелинет десем жаңылышпайм. Себеби дегенде жогоркуда айтып өткөндөй 7 жыл өтүп кетсе деле мен ОРТ тапшырып кайрадан медакадемияга 1-чи курсуна өтө алдым да. Бул эмнени билдирет? Значит, фундамент жакшы курулган, значит, база жакшы бар деген сөз да. Бул жактагы мугалимдерди эң кымбат баалуу мугалимдер деп эсептейм. Анткени бул жактагы мугалимдер ар бир окуучуну башынан сылап, өзүнүн билимин үйрөтөт, өзүнүн тарбиясын үйрөтөт. Анан бул жактан чыксаң дагы ынсаптуу, ийгиликтүү, ыймандуу болуп чыгасың. 1-чи класстан баштап окуйм, 10 жыл болду. Эч жакка кетпей окугам ушул жерде. Биринчисинен бул жерге ушул мектепти тандаганымдын себеби биринчиси бул медициналык жакка деген мындай күчтүүрөөк болот да. Көбүнсү бүткөн кыздардын жарымы деген медицина жакка тапшырышат. Ошон үчүн ушул мектепти тандагам. Дагы тилдери жакшы үйрөтүшөт, тилдерди, араб тили, англис тили, ошолорду азыр кадимкидей жакшы сүйлөйбүз да. 20 жылдык маараке салтанатында балдарын окуткан мугалимдерге ата-энелердин ыраазычылыктары да армын болду. Атасы жок балдарды камкордукка алып келген устаздарга, спонсорлорго чоң ыраазычылык билдиргим келет. Чоң рахматымды айткым келет. Мугалимдердин дарегине айтылган ыраазычылык сөздөр мол болду. Эң башкысы балдарга берген билимдин натыйжалуу сапатынан улам жыл санап мында окууну каалаган окуучулардын саны арбыган. Мааракеңиздер кут болсун. Келечек ээлерин билимге суугарган Тавка мектеп комплексинин педагогдор жамааты. Калия Карыбекова, Бекболот Тогдурбеков, билим жаңылыктарына. Астав Фест 2024 5-чи эл аралык гастрономия фестивалында Бишкек шаарындагы номер 97-чи темир жолчулар кесиптик лицейинин окуучусу Айбеке Батырканова 1-чи орунду, Давид Макарцев 2-чи орунду, Мирбек Абдилахатов, Максим Балаенко, Санжар Кудайбергенов 3-чү орунду ээлешкен. Ал эми өндүрүштүк окутуунун устаттары Гүлшот Исакбаева жана Баалы Абыкаева 2-чи орундарга ээ болушту. Фестивалдын жүрүшүндө Бишкек шаарындагы номер 97-чи темир жолчулар кесиптик лицейи менен Астана шаарындагы Коомдук тамактануу жана тейлөө колледжинин ортосунда кызматташуу тууралуу меморандумга кол коюлду. Астана шаарында өткөрүлгөн фестивалга Казакстан, Корея, Кыргызстан, Орусия, Өзбекстан жана Туркиядан 95тен ашуун өкүлдөрү катышкан. Индия, Казакстан жана Кыргызстандын эксперттери катышуучулардын көндүмдөрүн, жаңычыл, автордук рецепттерин жана тамактарын сынашты. Бишкекте мамлекеттик жана муниципалдык мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын жетекчилерин бош орундарына конкурстук тандоонун тестирлөөсү өткөрүлдү. Билим берүү жана илим министрлигинин билим берүүнүн сапатын баалоо жана маалымат технологияларынын улуттук борбору белгиленген тартипте конкурсту уюштурууну жана өткөрүүнү камсыздоодо. Борбордун маалыматына ылайык 762 бош орун бар. Белгилей кетсек, конкурс Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин мамлекеттик жана муниципалдык мектепке чейинки билим берүү уюмдарынын жетекчилери конкурстук тандап алууну өткөрүүнүн тартиби жөнүндө жобону бекитүү тууралуу 2024 жылдын 28 майындагы номер 273 токтомуна ылайык жүргүзүлөт. Кыргыз-Россия билим берүү форуму жыйынтыкталды. Ал эми форумдун жүрүшүндө Ахунбаев атындагы Кыргыз мамлекеттик медициналык академиясында Россия билими көргөзмөсү, билим берүүнүн сапатын жакшыртуу системасы, абанын булганышын, калктын саламаттыгына тийгизген таасир боюнча тегерек стол өттү. ПИМУнун ректору Николай Корякин лекция окуду. Кыргызстан менен Россиянын жогорку окуу жайлары медициналык университеттердин Кыргыз-Орус консорциумунун түзүү боюнча келишимге кол коюшту. Кыргыз-Орус славян университетинде студенттердин ишкердигин колдоо, алдыңкы инженердик мектептерди түзүү боюнча өнөктөштүк, биотехнологиялык долбоорлор, дүйнөлүк тартипти трансформациялоо контекстинде евразиялык долбоорлор, маданияттар аралык компетенттүүлүк жана студенттердин мотивациясы талкууланды. Мына ушундай маалыматтар менен биз өз эфирибизди жыйынтыктайбыз. Кийинки эфирлерден көрүшкөнчө аман туруңуздар.